Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Өзүмдү тааныштыра кетсем, аты жөнүм Токтосунова Альбина. 42 жаштамын, Токмок шаарынын тургуну болом. Эки кыздын энеси, сүйүктүү дегендей. Мен Коомбайкеге 2017-жылдан бери көрүнүп келем. 2015-жылы кичүү кызымды кесарево менен төрөп, аябай операциям сложный болгон. 2 саат болгон. Ары эле бери келгем да. Анан аябай коркуп калгам операциядан. Анан врачым айткан мага, врач 1 жылдан кийин сен УЗИ түшүп кой контрольный депчи. Анан врачтын айтуусу боюнча УЗИге барсам, УЗИден мага именно яичникте 2 тарапта киста бар деди да. Таблетка жол менен ала албайбыз, только операция менен эле жардам бере алабыз дешти. Аны угуп алып мен ой деген күлүккен, кайра операция болсом мен столдон чыкпай калам дедим да. Анан ошо Коомбайкемдин бычаксыз операция кылат дегенин китебинен окуп калып бардык. Барганда эле мен өзүм ызакормун. Коомбайкеге ыйлап эле кирдим. Кирсем карындашым ыйлаба, мен сага жардам берем деди. Коомбайкем тамырымды кармап, бүт врач койгон диагноздун баарын койду. Ыйлаба карындашым, мен сага жардам берем деди. Анан ошо 2 курс лечение алгандан кийин мен Коомбайкемден таптаза айыктым да. Ошо 2 курс лечение, жанагы дары чай барго, чудо чай деп коем мен аны. Ал чай деген биздин күчтүү Курандын аяттарынан алынып окулуп берилет да. Ал чайды мен чудо чай дейм да. Ошонун 2 курс ичтим. Ошондо баягы оорубай калды, жакшы болуп жүрдүм. Унутуп калыптырмын. Анан мындай повтордон эле обследование кылган жокмун да, барган жокмун да. Анан арадан 4 жыл өттү. 4 жыл чисто случайно мамамды УЗИге алып барып, мен деле түшүп көрөйүнчү деп, тиги УЗИ тааныш да врач. Анан врачыма кирип көрсөтсөм, врачым аябай таң калды да. Өзү койгон диагноздун жогуна аябай таң калды. Жакшыраак карап көрүңүзчү десем, карап атам, абсолютно чисто деди. Эмне операция кылдырдың дейт. Анан жок, операция кылдырган жокмун, ушундай табыпка бардым десем, Алласы оозуна келип эле ал таң калып эле калды да врачымчы. Ошентип абсолютно чисто деп ушинткенде мен чыгып алып, прям Коомбайкеге ушунчалык ыраазы болуп, анан чалып тим эле сүйүнчүлүп атам, меники деген эчтеке жок экен, врачым ушинтип таптаза деп айтты депчи. Десем, карындашым ошо главный ишенич деди. Ошо ишенгенсиң сен аябай мага эмеге деди да. Ошо ниетиң түз ишенгенсиң, ошондуктан айыктың деди, чисто деди. Бирок чисто айыккам да. Бирок менин операциямды врачтар көрүп атса, бул жерде алар түшүнмөк да. Меники именно яичникте киста ичинде. Аны деген жасаш кыйын, же болбосо орган алып салмак да, яичниктичи, меникинчи. Менин Коомбайкем зато органды сактап калды да. Мен экинчи дагы мага врачтар, баягы медиктер, мен өзүм кесибим боюнча медайым. Биз обследование өтөбүз го. Анан өткөндө УЗИден менден прям щитовидкадан эме триадит деген диагноз коюшту да. С левой стороны дедим, сол жакта чоңоюп калыптыр, 23 миллиметр ушундай деп диагноз коюп, ошо триадит деп. Анан мени анализге жиберишти, гормонго тапшырдым, соки чыкты эмем. Анан эльтраксин деген дары назначение кылышты мага, ал гормональный дары. Анан аны мейли дедим, жаза бергиле. Бирок мен Коомбайкем бар дедим да, баягы ишенгенчи, Коомбайкеме барам мен деп. Коомбайкеме бардым, барып эле көрсөтсөм дагы карындашым буга да жардам болот деди. Анан мисалы ошо 3 күн ошо баягы чудо чайымды алып кеттим. Анан 3-күн ичтим да, ошо күнү мага түшүмдөн аян келди да. Аян келип эле уктап жаткам, анан бирөө келип эле мындай бул жерде жанымды сууруп кетчүдөй болуп, анан корктум да. Өлөт деп, ушинтип жанды алабы деп аябай коркуп, келме келтирип атам, келме келтирсем деле болбой эле келип эле жулуп кетти.
жууп кетти да, ушул жерден могу жерден эле бир нерсеми жууп кетти. Турсам түшүм келмей келтирип эле сразу эле Кубан байкеге чалдым да. Чалып айттым: байке ушундай болду десем, сенин дартыңды алып кетиптир деди. Анан эле жакшы болуп калдым да. Андан кийин ошо жана УЗИ анан эжеге барып кайра көрүнсөм, биягымда таптаза, эчтеке жок. Ушундай бир чудо болгон да. Анан дагы бир чудону айтайынбы? Дагы бир чудо мындай болду. Мен жөн эле жумушта отуруп, монтип ойсоктоп, колумду минтип отуруп эле, могу жеримде томуктай болгон, дагы мояка бир шишка чыга калган да. Анан врачтарыма көрсөтүп, хирургка көрсөтсөм, хирург айтты: эме бул деген гигрома, мен деген гарантия бербейм, муну скрывать этем, бирок бул деген кайра толот деди да. Анан байкем бар да деп эле. Баягы эле мен байкем аябай эме болгом да, ишенем да аябайчы. Анан байкем бар да деп эле эртеси эле жүгүрүп бардым дагы. Жүгүрүп барып көрсөттүм. Анан көрсөтсөм, бул жөн эле, бул жер жакшы эле, бул эчтеке болбойт деп эле моомду эле кармап койду. Мына мага чын сиздерге кандай кабыл аласыздар, эртеси мен көр, сен көр жок да. Аябай таң калгам, өзүм таң калгам. 2 орундан айыктым, бирок могу 3-үчүсүндө аябай катуу таң калдым да. Бул Кубан байкемдин таасири күчтүү, табыптап атпайбы? Байкем даже колунун дагы табы күчтүү экен да. Ошо колу менен эле эмдеп койгон да бул жеримдичи. Мен биринчиден Аллахка чексиз шүгүрлөрдү айтам. Ошо Кубан байкеме алып барып, ошо айыктырып атканына чексиз шүгүр айтам. Ошо өзүм медик болсом дагы, бирок бул элдик дарыгер табыкчылыкка аябай ишендим десем жаңылбайм. Кубан байкемдин табыкчылык кесиби аябай күчтүү. Себепкер болгон ошо Кубан байкеме ыраазычылык айткым келет. Кубан байкеме үй бүлөсү менен аман болсун. Келинчеги Салиме эжекөнү ден соолук каалайм. Балдардын урматын, сыйын, жакшылыгын көрүшсүн байкем, Кубан байкем экөө. Үй дөөлөттү карылык каалайм. Анан биздин маңдайыбызда аман болсун. Ушундай ооруган адамдарга дайыма шифа берип жүрө беришин каалайм. Аузубиллахи-минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахи-рахманир-рахим. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Саламдар, салаваттар пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Бүгүнкү күnkө ушу майк куруп аткан кызыбыз Альбина деген кыздын историясы боюнча бир аз маалымат берейин. Буну баягы маалымат берип атабыз. Буну айтыш, дарыладым деп айтып коюш бул оңой эле сөз, бир эле сөз. Аткарып, аягына чыгарып айыктырыш деген бул өтө кыйын, оор жумуш. Ошон үчүн бул жерде бул врачтардан коюлган диагнозун айтайын. Официальный медицинадан, врачтардан, женский жактан двухсторонний яичникте кисте бар, чоң размерде. Шону операция жолу менен гана дарылаш керек деп айткан экен. Бул коюлган диагноздун УЗИлердики, медицинский выписка, заключение дегендердин бардыгын бизге чейин дарыланганын баарыныкы бар, далилдей турган. Анан бизден кийин дарылангандан кийинкилерин дагы баары бар. Бул ушундай деп диагноз менен келген экен. Анан биздин ыкма боюнча тамырын кармап көрүп, кызым бир мүмкүнчүлүк бар. Куран менен дарыланганга. Ошону пайдаланайлы. Сен бир курс лечение ал кызым. Андан кийин байкап көрөбүз. Кайра УЗИңе терттирип көрөбүз. Эгер жылыш болгон болсо, анда ушул боюнча дарылоону токтотобуз. Эгер жылыш болбой, ойдогудай шифа болбосо, анда врачтарга барып кайра операция жасатасың деп. Дарыланганбыз, бирден бир курс лечение алды. Биздин дарыларды ичти. Менин дарыларым, кандай дарым бар, эмне менен дарылайм? Бул Куран менен дарылайбыз. Куран дегенде Курандын ичинде адамдардын ден соолугунда кандай түрлүү оорулар болсо, ошолорго шифа берүүчү Куран тили менен айтканда аяттар бар. Биздин эне тили менен айтсак дуалары бар, дары катары. Ошол сууга окуп дем салып бердим, чайга окуп дем салып бердим. Ошолордун бардыгын өздөрүнүн убакыттары бар, сааттары бар, күндөрү бар, канча күн ичиш керек. Ошол эрежеде бардыгын ичип бүткөндөн кийин
Өзі келіп айтты, байке баяғындай оорубай қалды, қиналбай қалдым, уктап қалдым, өзімді жақсы сездім деп. Анан мен барып қызым УЗИден кайра томографияларға түшүп кел, мага жыйынтыгы керек десем, ошол кеткен боюнча жакшымын деп келбей жүрдү. Анан ошол учурда жана пандемия болуп калды. Ошол кезде бул өзү медайым болуп иштейт. Көрсө ошо красный линияда адамдарды дарылап жүрүптүр. Ошо карантин бүткөндөн кийин, анан убактысы болгондон кийин токмокко барып УЗИге түшсө, ошол жерден яичниктердин бардыгы таза, операциянын кереги жок деп врач көрүп, өзүнүн диагноздорун айтыптыр, шифа таап айыктың деп. Анан мага келип сүйүнчүлөп, "Куан байке, сүйүнчү бериңиз, сиздин мээнетиңиз кайтыптыр. Менин ден соолугумда оорулардын бардыгына шифа болду" деп медицина далил берди. Анан мен өзүм медик катары дагы өзүмдүн сезгеним жакшы, Кудайга шүгүр деп рахматын айтып кетти. Мына Кудайга шүгүр ал кызыбыздын да айыкканына 5-6 жыл убакыт болуп калыптыр. Божомол менен. Бул жерден эмне дегим келет? Биринчи Кудай Тааламдын бар экенине тобо келтирип Кудайга шүгүр дейли. Экинчи Кудай Тааламдын ушу биз үчүн пенделер үчүн жараткан ислам дини, Куран, ушуга шүгүр дейли. Куранда көп сырлар бар экен. Курандын ичинде адамдардын ден соолугунда кандай түрдүү оорулар болсо ошолорго шифа берүүчү дары катары шифа боло турган дубалар бар экен. Адамдын багын, жолун ача турган, өмүрүнүн узарышына себеп кыла турган дубалар бар экен. Ошолорду жакшы ыклас менен, такыбалык менен амал кылып окусак, шифасы болот экен. Мына биз берип аткан маектердин бардыгы, мына биз канча адамды дарыладык деп айыктырдык деп айтып атсак, ошонун бардыгы биринчи Кудай Тааламдын каалоосу менен, экинчи Куран менен гана айыгып келатат. Мен Аллах Таалама Кудайга тобо деймин, Кудайга шүгүр деймин. Ушул өзүнүн пенделерине мени себепкер кылып, дарыгер кылып жаратканына Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун демекчимин.